Саламатсызбы. Кыргызстандын аялдар күрөшү боюнча улуттук курама командасы кандай жыйынтык көрсөтө алды? Киевде болуп өткөн эл аралык мелдешке Кыргызстандын аялдар күрөшү боюнча улуттук курама командасынын жалпысынан 4 спортчусу келип катышты. 4 спортчубуз тең финалдык беттешүүгө чыгып, жалпысында 2 алтын, 2 күмүш медаль жеңип алып, жакшы ийгиликте көрбөс алды. Мелдешке даярдык кандай болду? Бул мелдешке биз 2 машыгууларды өткөрүп келдик. Биринчи машыгуубуз Чолпон Ата шаарындагы Ысык көлдө 20 күндүк машыгуу болду. Андан кийин Бишкекке келип, мелдештин алдында 14 күндүк машыгуу өткөрүп, жалпысынан кыздарыбыз даяр келди деп айта аламын. Бирок баягы мелдешке катышканда бир аз ошол кичине ооруп калган кыздарыбыз болду. Ага карабастан ошол машыгуубуз жакшы өттү. Алдыдагы лицензиялык мелдештерге даярдык кандай болуп жатат? Алматыда болуп өтө турган лицензиялык эң негизги мелдешибизге жалпысынан 3 салмактан даярдап жатабыз. 57, 68 жана 76 килограммга чейинки салмакта 3 спортчу кызыбыз катышат. Кудай буйруса, машыгууларыбыз план боюнча жүрүп жатат. Өткөн жылкы жана быйылкы өтүп жаткан ушул эл аралык мелдештер жана машыгуулар ушул негизги жогоруда айтылган эл аралык мелдешке даярдануу болуп эсептелет. Кудай буйруса, биз ушул мелдеште кыздарыбыз жакшы жыйынтык көргөзүп, ийгилик жаратылат деген үмүтүбүз чоң. Рахмат агай, сизге, сиздин командаңызга ийгилик каалайбыз. Сиздерге да чоң ыраазычылык билдирип кетем. Рахмат сиздерге.